Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыздын ибадаттарыбызды, кылып аткан дуа зикирлерибизди Кудайым кабыл кылсын. Кудайым мекенибизге тынччылык, аманчылык берсин. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз мусулманбыз. Ушул жерде мусулманчылык фарзыбызды аткарып, бардыгыбыз колубуздан келишинче эптеп септеп болсо дагы ошо динибизге бир пайдабыз тийсин, эл журтка пайдабыз тийсин деген ниетибиз бар. Алла Таалам бардыгыбыздыгын иншалла кыяматта өзүнүн баягы бейиштери менен сыйлап алат иншалла. Ошо ниетибизден Кудай Таала айырбаган болсун. Бардыгыңыздарга рахмат. Ушу жолдордо канчалаган кызмат, канчалаган мээнеттерди кылып жүрөсүздөр. Анан биз бу бир мамлекеттин жараныбыз, башыбызда ак калпагыбыз бар, колубузда ушу мамлекеттин паспортун көтөрүп жүрөбүз. Кур'ан-ы Каримде дагы Атойяуллаха ва атойяур расула ва улил амри минкум. Алла Таалага баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле, араңардан чыккан жетекчилерге баш ийгиле дейт. Анан ар бирибиз, урматтуу бир туугандар, дин болгондон кийин динибизде ар ким өз башына, азыр интернет заманы, жөн эле интернеттен чукуйга алып бир 2-3 хадис жаттап алып эле аны менен эле дин тутуу эмес. Бардыгыбыз ошо устаз кармоо менен, ушундай аалымдар менен суроо менен бардыгыбыз бир тууганбыз. Биз бири-бирибизге душман болсок да Кудай Таала бизди бир тууган кылып койгон. Ыймандуубуз бу бир тууганбыз. Иннамал муъминуна ихва деп Кур'ан-ы Каримде жүрөгүндө ыйманы бар момундардын бардыгы бир тууган. Бир ата, бир энеден туулгандай Кудай Таала бизди бир тууган кылган. Анан бардыгыбыз кээ бир кемчиликтерибизди моюнга алганда Алла Таала да жакшы көрөт. Анан мечиттерге келгенибизде ушундай жакшы хулу зинатакум инда кулли масжид деп Кур'ан-ы Каримде бар. Мечиттерге, сежде кыла турган жерлерге келгенде ошо зинаттарыбызды, кооз кийимдерибизди кийинип, денелери мүчөлөрүбүздү жуунуп, атырларыбызды себинип келүүбүзү бизге жараша турган нерселер. Бардыгыбыз бирби, динибиз бир, кыблабыз бир, мечитибиз бир, окуган Кураныбыз бир, сүйлөгөн хадисибиз бир. Бирлерди санап отурсак миллиондогон бирлер бар, бириге турган жерлер. Анан жөн эле шайтанга алдырып эле, шайтандын жетегине түшүп эле бир кичикей жерлерден болбогон, ал арзыбаган, андан сооп деле болбойт, андан күнөө деле болуп кетпеген жерде анан талашып эле бири-бирибизди жек көрө берет экенбиз. Андай жек көрүүлөргө барбайлы таксырлар. Баарыңыздардан сураныч, кылган кызматыңыздарга рахмат. Ошентип аксакал болуп, бул жерлерге келип, намаздарыбызды окуп, элибизге жакшылык жеткирип, динибизди колубуздан келишинче жеткирип аракет кылып атасыздар. Эмгегиңерди Кудай бааласын. Кудайым. Карасаңыз, адам деген ал билбейт. Адамдын баасы эч нерсе эмес. Кудайдын таразасында таразалансын, көрдүңүздөр да. Алла Тааланын таразасы бир гана акыйкатты баалай турган тараза. Адамдыкы ар кандай болот. Адамбыз, баарыбыз кемчиликпиз. Кээде бири-бирибизди баалайбыз, кээде баалабай да коебуз. Бирок урматтуу бир туугандар, келиңиздер, дин өзү тартип, дин өзү маданият, дин өзү үлгү болушубуз керек бардыгыбыз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, келиңиздер, ушу динибизде сөзгө калбасын, бардыгыбыз ушундай тазалыктарыбызга көңүл буралы таксырлар. Адамдардын ошо диний маданияты да аябай өсүп келатат, көрдүңүздөр. 20 жыл мурун аракты кантип ичпей коем деген эле суроо болчу биздечи. Азыр Кудайга шүгүр, 15 жыл мурун daarатты кандай алам деген эле суроону берчи. Азыр адамдардын берген суроосуна жооп таба албай калды аалымдар. Анча-мынча эле бармак менен санай турган аалымдар ошого жооп бере ала турган болуп калды. Адамдардын деңгээли ошондой өсүп кетти, көрдүңүздөр да. Ошон үчүн диндин өсүшүнө да канча бирөөнүн салымы бар, урматтуу бир тууган. Силердин да салымыңар бар. Даанышмандар айтат, бир жерде бир асказоодо бир тамчылап, бир тамчы таам турса, 1000 жылдап тамса дагы, бир 1000 жыл өткөндөн кийин ошо тамчылаган тамчынын себебинен астындагы тоодой болгон таштар жарылып кетсе, ошондо биринчи тамчыдагы мен кылдым деп айтпашы керек, эң акыркы тамчыда мен кылдым деген акысы жок дептир. Ошончо тамчынын акысы бар деп. Динибизге элибиздин диндин өнүгүп атышына баарыңыздардын салымыңыздар бар. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн бир сен мен дебейли. Биз кечиримдүү бололу. Сөккөнгө тилсиз бололу, урганга колсуз бололу, урматтуу бир тууган. Биздин диндин принциптери ушулар. Бири-бирибизге дуа кылалы. Таксырларым, Алла разы болсун. Андан биз мусулманбыз биринчиден. Мусулман болгондо да ушундай үлгүлүү мусулман болуп келген. Ата-бабаларыбыз ушундай биздин барктанып, даңктана турган ата-бабалардын уулдарыбыз. Дайыма башыбызда ак калпагыбыз бар. Муну туура түшүнөлү, урматтуу бир туугандар. Анан биздеги негизги нерселер
Har bir uluttun özünün özgöçölügü bolat eken. Giyim meselesine gele turgan bolsakçı, sünnet dep. Sünnet giyim kanday bolat degende alımlarыбыз ушундай дейт. Sünnet giyim oşo senin жашап аткан çölkömdө aksakaldar, abroylu adamlar oşoga mintip jini gelip kalbagan adam giyim giysen oşo sünnet deyt, gördüңүздөр da. Başыбызda ak kalpagыбыз bar. Oşo da sünnetke ılayık. Hiç kim buga karşı çıka albayt. Hiç kim karşı çıka albayt, gördüңүздөр da. Araplar özünün giyimi var. Özünün pagodasına layık, özünün oşa tabiatına layık giyinet. Mına Türk bir tugandar özüne jaraşa giyinet. Pakistan bir tugandar özünçö, India özünçö giyinet. Har bir nersenin özünün nugu var eken da. Taksirlar oşon üçün özübüzdün giyimleribizdi baskan turganda үлgü bolorçu. Geliңиздер, бүгүнтөн баштап бардыгыбыз ошо биздин ата бабабыз кийип келаткан узун кийгибиз келеби эч ким тийбайт. Бирок bir gana bizge ön uçurabağan, ata bababız kiyip kelatkan, mına Abdurrahim Şeyh, mına uşunday, gördüңүздөр, mına giyinip turgan, mına jorake, bol jerde giyinip turuşpayбы. Tak uşunday kılıp, özü kaalagандай, özüne jakkanday, birok adamdardı dagı mınday ön uçurabağanday bir giyimlerdi giyeli, oşo ötölü. Mına 79'da atabız ele bolat eken, mına jakşınakay, mına gördüңүздөр da. Bardığыбыз uşunday, yanan kiçiki nerselerge baylanyp albaylычı, gördüңүздөр da. Ön uçurap, koyçu uşu dep atkan sözдөр da uşundan gelip atat da taksirlar. Gelgilen büyüt barыбыз ушундай bir formaga ötüp alalычı. Geldik söz berip emetebиз da, Kudayım buyursa. Uşun üçün mına meçitte kıbıla жүздөнүp turabыз taksirlar. Bardığыбыз ушундай кийимдерге өтө турган болсок, дене мүчөлөрүбүзгө көңүл буралы, көчөлөрдө bir сөзгө калбайлы, динибиз ушундай bir сөзгө калбасынчы. Мусулманды көргөндө адамдар ушинтип тамшанып тура турган, мусулманды көргөндө карачы тазалыгын карачы деп тура турган. Биздин улуу жол башчыларыбыз ошондой болгон. Пайгамбарыбыз да ошондой адамдар тамшанат эле, көрдүңүздөр. Кээ бир учурлар болот эле, ал жанагындай согуштар болуп калат эле, сапарлар болуп калат эле, анда адам жүдөйт. Анан күнүмкү турмушта ушу кийимдерибизге көбүрөөк көңүл бурсак, кийген кийимдерибизди иреттесек, мечитке келгенде ошо нерселер адамдарды ошода суктандырат экен. Динди үйрөтүүнүн баарыбыз эле дин үйрөтөлү деп жүрөбүз. Din menden başka kişiden namaz okusun dep жүрөбүz. Бирок алымдар ушундай дейт. Динди үйрөтүүнүн 10 жолу болсо, бирөө сүйлөө жолу менен болсо, 9 үлгү жолу менен болсун дейт, көрдүңүздөр. Баскан турган, кийген кийим менен, сүйлөгөн менен, адамга мамиле менен, сөзгө туруктуулук менен, жалгандан алыс болуу менен, аманатка бекем туруу менен, аманатка кыянат кылбоо менен, мына ушу менен мусулман экенбиз да. Анан кымындай нерсеге бир такалып, ошону менен динибизди жаман көрсөтпөйлү. Алла таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Келиңиздер, ушундай нерсеге өттүкпү? Урматтуу бир туугандар, мына республика боюнча ошо бүгүн баштап атабыз. Мына ушу эң мына борбордук мечитибизде турабыз. Мына аксакалдардын бардыгы ушул нерсеге өтөлү деп мына бир-бирден айтып атабыз. Ал телевизордон мынтип айтып коюш менен бүтпөйт экен. Мына Абдрахим Шейхибиз, биздин урматтаган алымдарыбыздын бири Кыргызстанда, 10дун бири мына өзү келип үлгү болуп берип атат. Мына Жоракебиз даават бөлүмүнүн, биздеги үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы, Асан ажакебиз мына биздин орун басарыбыз. Бул жерлерде мына аксакалдарыбыз турат. Ушунча аксакалдар сөздөрүбүз жалган болбосун. Туурабы, урматтуу бир туугандар? Ушуга бекем туралычы, бири-бирибизди айталы, мечиттерде айталы, ушундай жыйын болду, ушуга келели деп бири-бирибизди үгүт кылалычы. Ушундай кийимдерге бардык Кыргызстан боюнча Кудайым буйрса аракет кылсак, кыска убакыттын өтүп кетебиз. Сүйлөштүкпү таксырлар? Каршы эме жок иншалла. İmandуулар дейт, өтө жумшак мүнөз болот дейт. Bunun misali kuddu bir başı üçü töve siyahtı itaatçıl bolat deydi. Bir askarın başında oturup koysun da itaat kılıp oşul yerine oturup beret deydi. İman mehnetini kılgandan keyin sıfatı adam münözü jakşırat eken. Adamın balasını itaatçıl bolup başlayt eken, başçılarыбызга, bardыбызга Allah buyurganday. Ошого Allah'a şükür mehnet bolgondan keyin adam imanı toluk kelgenden keyin belgisi kaysı dedi, adam adep ahlakı oңолот eken. Adep ahlakta en çoğun derse adamın pikiri oңолот eken da. Kaçan adamlardan jakşı күмөн kılıp başlasa, adam zatın jakşılığı görünüp başlayt eken da. Eğer adamlar birine jaman күмөн kıla öyle turgan bolsa, anda adamlardan jamançılık görünüp başlayt. Uşuntip elin arası şu jamançılık başlalat da. Bu şu Allah'a şükür şu ata babalarımızın kiyimini giyip din meretini kılaylı depçi. Bizim Allah'a şükür ata babalarımızın kiyimi şeriatka hiçbir karşı emez. Uşu Hazretimiz köpten beri demilge götürülüp Allah'a şükür toluqtalып azmına büt. Şu Bişkek'te meynet kan bardık en aldın aksakallarımız, kudamalarımız, alımlarımız, mınday çalışkanda Bişkek'ten büt bermetlerini çoğultup Hazretimiz bata verip uşul jakşılık tarap ketsin depçi.
Şu жақшылыққа бардығы себеп болып қалайлы. Allah'ın varınızdan ömrünüzlerге bereket versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.